Ошентип Прагада бир дүйнө фестивалына катышып атасыз. Фестиваль кандай өтүп атат? Фестиваль жакшы. Адам укугуна мындай багытталган, адам укугун коргоого, экологияга ушу негизи бул бир багыты бар, концепциясы бар фестивалда. Ошондуктан бул жерде баягы жанрлардын ар кандай болушу эмес, а именно мындай бир багыттагы фильмдер көргөзүлүп атат да. Адам укугун коргоо, аялдардын, балдардын укугун коргоо, экология деп. Кандай кызыктуу фильмдерди көрдүңүз? Кайсыларын тандап алдыңыз? Негизи кызыктуу фильмдер абдан көп экен да. Анан бул менин жеке өзүмдүн эмем да, оюм. Негизи Европанын фильмдерине караганда эң кызыктуусу ушул Азиянын, анан бул Африка өлкөлөрүндө тартылган фильмдер абдан кызыктуу да. Проблемалар көп. Анан мен үчүн өзгөчө мындай бир өзгөчө бир таасир калтырган фильмдердин бири бул Афганистандагы аялдар түрмөсүндө тартылган фильм болду да. Анан ушул өзгөчө мындай жакшы фильм экен. Анан да бир ошол Африка өлкөлөрүнөн келген дагы бир фильм, аялдар кантип баягы жана окуганын, кантип мындай бир жумуш таап, өзлөрүнүн кантип мындай бир проект жасап, ошол аялдарды окуткан бир программа бар экен. Ошол кантип ишке ашканын жөнүндө фильмге тарткан. Абдан жакшы фильм экен да. Жылда бир дүйнөгө Кыргызстандан да фильмдер келчү эле. Бул жолу жок окшойт, себеби эмнеде болду? Негизи мен айтар элем да, бизде салыштырмалуу башка мамлекеттерге караганда мындай өтө орчундуу, адам укугун бузуу жагы өтө орчундуу, мындай бизде салыштырмалуу жок кесе да. Мисалы ошол Африка өлкөлөрүнө караганда, ошол эле Афганистанга карагандачы бизде деле көп баягы мындай адам укугу тебеленип атат, балдардын укугу тебеленип атат. Бирок бул проблеманын деле жоктугунан эмес, ошол деңгээлге жеткире тартылган фильмдер жок да. Бул бир жагынан эмне үчүн дегенде баягы келип эле каражатка такалат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы негизи ушу далил кинолорду, адам укугун коргоо боюнча темадагы фильмдер почти бизде жок десе, режиссерлор да жок десе да. Ушуну өздөрүн ушуга мындай бир эме алганда, өздөрүнүн чыгармачылыгын ушул жаатта мындай бир алып кеткен бир дагы мындай режиссер жок десе да. Кыргызстанда азыр жакында Акил Бирс деген конкурс болду. Ал жакта болсо документалдуу фильм биринчи орунду ээлеп калбадыбы, Көч деген. Ошол жагынан алганда ушул Кыргызстандын тарыхындагы, көз карандысыз Кыргызстан тарыхындагы биринчи бир көрүнүктүү ушундай бир сыйлык берилген кароо болуп калды окшойт. Кандайча документалдуу фильм биринчи орунду алып калды? Жок, эми андай деген эле максат болгон жок. Бул далил киного же көркөм фильмге деп жөн эле мындай ошол былтыркы жакшы фильмге деп эметтик да. Баягы ал жерде жюрилер көп болду да, ошо эң жакшы мындай жакшы визуальный деп коебуз, эме тартылганы профессиональный деп ушул фильм көргөздү ошол алда да. Анткени ал чынында эле оор ушул баягы ат башыда бир малчынын топосчунун оор мындай жумушун, ушул жөнөкөй адамдын эмгегин жакшы көргөзгөн, жакшы чагылдырган фильмдердин бири да. Сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда документалдуу фильмдер менен катар көркөм фильмдерди да тартып жүрөсүз. Акыркы тасмаңыз, мисалы «Давай начнем сначала» деп аталды. Бул эмне болгон кино болуп калды? Бул баарынан кайрадан баштайлычы деген. Бул менин продюсеримдин заказы да. Сиз дагы заказга тартасызбы? Андай да, заказ болгондо мен эле эмес, элдин баары заказга тартат. Элдин баары тең заказга тартат да. Мындай заказ деген мындай да, мисалы бизде конкурс объявить этилет да, бул заказ да. Коомдук заказ деген бар, мисалы коом талап кылышы мүмкүн, коомдун зарылчылыгына жараша ушундай фильмди тарталы деп чечилиши мүмкүн. Же болбосо акча төлөп берсе тартат, туурабы? Заказында түрлөрү бар да, анан сизге акча төлөп берсе тарта берет турбайсызбы?
да мен сізге айтып берейін, ақша төлеп берсе тарта береді деген бұл кішкене мындай эмерек да. Голливудта бүт баардыгы ақша акча үчүн тартат да. Биздин Кыргызстанда акыркы акча бермек түгүл өздөрү жүрүп алганга даяр да. Анткени тартылып аткан кинонун баары ошол мындай коммерциялык маанидеги, коммерциялык мүнөздөгү фильмдер. Мунун баары сиз коммерциялык фильм тарткан киши эмессиз, ошон үчүн ушундай суроо берилип калып атат да. Эми бул суроого мындай жооп берейин. Эгер мен коммерциялык фильм тарта турган болсом, ошол жана баарын кайрадан баштайлычы сөз ошондон чыкпады. Менин Эмир Сарпашев деген досум бар да. Ошол Эмир мага бир топ суммадагы, чоң суммадагы акча каражат коротуп, техника алып берди да. Анан Эмир айтты, ушул бир кичине бир коммерческий мындай эл үчүн бир жалпы масса үчүн бир фильм тартсаң, ошонун каражатын бир аз жабалы деди да. Ошо кеткен каражатты деп. Анан тартып көрдүм. Бирок тилекке каршы мындай баары бир болбой эле баягы авторский мүнөздөгү болуп калды да. Анан ошон үчүн элге анча мындай кетпей калды окшойт. Киреше түшпөй калды, өзүн актабай калдыбы? Бул биринчиден эл рекламаны жасай албай калдык да. Анткени ага да бир топ акча, бир топ каражат берип, 15-10 миң доллардын тегеретесинде кетиш керек эле да каражат. Бирок ошончо акча таба албай калды, анан ошон менен токтоп калды. Анан азыр балким прокат кылып атат. Эмирчи, балким кайра башташтан мүмкүн, билбейм мен. Бул эми продюсер Эмирдин эмесине жараша болот да, өзүнүн оюна кандай кылат, ошол өзүнүн эмесине, максатына жараша болот. Кинонун ийгилиги бул авторго, режиссерго, сценарийге же рекламага жарашабы, же өзүнчө бир ар бир тасманын тагдыры барбы? Мен айтайын, коммерческий фильмдин тагдыры 70%, 60-70% даже андан да көбү эмеге рекламага жараша болот да. Мисалы билесиңерби, жанагы индийский Индияда тартылганчы миллионер из трущоб деген өзү калп айтпасам бир 2-3 миллионго тартылганда ага да жеткен эмес. А рекламасы 14 миллион доллар кеткен. Сиз тарткан автордук фильмдерге да реклама керекпи? Же ал өзүнүн гана чөйрөсүнө көрсөтүлүүчү элиталык тасмаларбы? Авторский кинонун бул рекламасы бул фестивалдар да, кинофестивалдар. А кинофестивалдар булар кинону сатуу үчүн эмес, ошонун сапатына, көркөмдүгүнө, тереңдигине, философиялык маанисине басым жасайт да. Тагыраак айтканда кинофестиваль режиссердун ошол чыгарманы баалайт да. Жөн эле товар эмес. Мисалы эмне үчүн фестивалдарда эч качан коммерциялык фильмдерди албайт. Анткени коммерциялык фильмдер эч качан фестивалга мындай муктаж эмес да. Алар фестиваль үчүн эмес, алар акча үчүн тартылат. Ал эми фестиваль үчүн тартылган кинолор, то есть фестиваль үчүн эмес, коом үчүн тартылган фильмдер да. Фестиваль үчүн тартылган фильм болбойт, а коом үчүн бир кандайдыр бир теманы алып тартканда, ошону фестивалдар алат да. Ал чыгарма, же болбосо коомго таасирин тийгизсе, жөн эле жаңы кинодо жаңы бир тилди табат, жаңы стилди табат, жаңы форманы табат. Мына ошон үчүн берилет. Демек, автордук фильм бул коомго керек фильмдер экен. Эмне үчүн Кыргызстанда мамлекет таптакыр мына ушул жанрга, ушул мүмкүнчүлүккө кызыкпайт, ошону колго албайт? Азыр мындай да, мурун Союздун убагында кино идеологиялык куралдардын эң мындай күчтүүсү болуп эсептелинчү да. Анан техника өскөн сайын, коом өнүккөн сайын азыр башка нерселер пайда болду да. Ошол идеологияны алып бара турган, идеологияны тарата турган, мисалы интернет бар, телевидение бар, булар өнүккөн сайын кино товар катары, индустрия, анан искусство катары мындай бөлүнүп калды да. Тагыраак айтканда кино деле идеологиялык курал болуп абдан күчтүү курал. Бирок муну пайдалана билиш керек да. Мисалы бизде анан өтө кымбатыраак болуп калат да, кичине кымбатыраак башка
ыкмаларга караганда бул кино кичине кымбатыраак. Ошондуктан бизде мамлекет анча деле мындай буга муктаж эмес да. Анан негизи пайдаланыш керек болчу, бирок буга мындай көп каражат кеткендиктен мамлекет андай каражат көп бөлө албайт да. Азыр бөлүп атат, бир жылына бир 15-20 миллионго чейин бөлөт, бирок ошол жетишсиз болуп атат да. Ошо документалдык кино кыргыз киносунун башатында турат деген сөз кайдан чыккан жана бүгүнкү карата аны колдонсо болобу? Кыргыз киносунда керемет, кыргыз керемети деп айтып жүрбөйбүзбү? Бул чын туура айтып атасың, бул бекер сөз эмес. Кыргыз керемети негизи ошо далил кинолор дагы мындай эме болуп турат да. Анткени мына жакында эле өтүп кетти Изабранович Кырыштейн. Мына ушул киши дагы аябай негиз салып кеткен да, кыргыз далил кинолоруна, документалистикасына аябай чоң негиз салып кеткен да. Ошол эле Видогирис агабыз абдан сонун кинолор, далил фильмдерди айта берейин, анткени мен өзүм ушу жаңы термин кийирип атам да. Далил фильмдер кыргыз киносунун жүзүн ачканда абдан жакшы кинолор бар да. Биздин чудону ошондой эле игровой жанагы ойномо кинолордун деңгээлинде турат, даже ашып да кетет деп айта алам да, биздин далил фильмдер. Эгерде Кыргызстанда 50 режиссер бар деп мисалы катталган болсо интернеттеги сайтта, анын ар бири 5-чиси кыздар экен. Менимче советтик доордо анчалык санда кыздар болбосо керек. Ушу кыздардын күчтүү чыгып аткан себеби эмнеде деп ойлойсуз? Акыркы жылдары кыздар абдан жакшы тартып атышат да. Мындай далил кинолорго ошол эле Элнура Осмоналиева деген кызыбыз. Алмаз деген фильмин көргөндүрсүңөр, коомдо мындай аябай олуттуу проблеманы, олуттуу маселени көтөрүп чыкканда, анан Асел деген кызыбыз, Нышана деген кызыбыз, ушулар аябай мындай далил кинолорго мындай көңүл буруп келатат да. Анан эмне үчүн дегенде бул кыздарды өзүң айтып кетпедиңби, акыркы жылдары кыздар көп тартып атат депчи. Кыздар негизи проблемаларга кичине көбүрөөк мындай сезимтал болушат да. Аябай мындай орчундуу проблемалар, билбейм, ушул негизи документалистикада биздин эле Кыргызстанда эмес, негизи дүйнөлүк документалистикада аялдар тарткан ошо документальный фильмдер, далил фильмдер аябай мындай бир кандай десем, ошо нервтеринен бери жылаңачтап көргөзөт да. Ушунчалык мындай тонкий көргөзүшөт да. Мына азыр бул жерде да эки жана айтып кетпедимби башындачы, эки жакшы кино көрдүм деп. Афганистандын түрмөсүндө, аялдар түрмөсүндөгү ошол проблеманы чагылдырган. Экинчиси жана Африкадагы аялдардын баягы өздөрүн окуп, бир программада аялдар баягы компьютерде оңдогонду, радио оңдоп, анан ушул жумуш тапканды окушканы жөнүндө да. Муну да аял тарткан да. Анан мен байкап калдым да, ушул бир 80ден ашык кино көрдүм да. Ошону мындай жакшы тарткандары көбүнчөсү аялдарда эмоция бар, баягы мындай жакшы тартылган да. Ошентсе дагы кыргыз киносунун башатында бизде Болот Шамшиев деген, Геннадий Базаров деген сыяктуу биздин көрүнүктүү агайларыбыз турат. Сизде азыр окуучулар бар, сиз өзүңүз сабак бересиз. Ал эми сиздин мугалимдериңиз ким болгон? Өзүңөрдүн устатыңар деп кимдерди билесиңер? Мен устаттарым силер билбейсиңер. Анткени мен Алматыда окудум да. Анан жакында эле мына даректүү фильмдерден мен сабак алып калган Герц Вульфович Франк деген улуу документалист окушту да. Мен бул ишем дүйнөлүк аты бар документалист көз өтүп кетти. Мына 3-мартта көз өтүп кетти. Ал киши Израилде турчу да. Анан башка да атактуу режиссерлордон сабак алдым. Ошондуктан эми көбүнчөсү баягы мен Кыргызстандан сырткары окудум да, Кыргызстандан сыртчы. Биздин кыргыз киносунда да көп адамдар бар. Ошол эле ВГИКти бүтүрүп келген да. ВГИКти высший курсту бүтүрүп келишип, бирок мындай өздөрүн толук кандуу көргөзө алган жок да, көргөзө албай жүрүшкөн режиссерлорубуз бар да. Буларга опрек же күнөөлөйүн деген эмес, а просто мындай да. Эч кандай окууну бүтпөгөн ошол эле актан бар. Мына
дүйнөлүк аты бар режиссер да. Ошол эле Эрнест режиссураны бүттүгөн. Ошондуктан жана да айткам муну. Режиссурада эң биринчи бул акын сыяктуу тубаса талант болуш керек да. Акын сыяктуу же сүрөтчү сыяктуу тубаса талант болуш керек. Ошондо гана режиссер чыгат. Режиссура бул жөн эле баягы формасы. Мындай да, же акын болуш керек, комуз чертип, же болбосо сүрөт тартыш керек. Ошол эле комуз, анан жана кисточка сыяктуу эле камерадагы бир курал да, өзүнүн ичиндеги талантын чагылдырыш үчүн болгон жөн эле мындай бир аспап деп айтсак. Ошондуктан адамдын өзүндө болот. Ал баягы 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл окуп да эчтеке чыкпай калышы мүмкүн да, эгер таланты болбосо. Азыркы режиссерлор өздөрү сценарийин жазышат, өздөрү режиссер, өздөрү монтаж кылышат, кээде өздөрү ал тургай оператор болот экен. Бул аргасыздан болгон нерсеби же азыркы режиссерлор ушундай таланттуу чыкканбы? Силер мисалы дүйнөлүк режиссерлордун баары эле ошондой да. Мисалы Сакуровду билесиңер, Канский фестивалдан. Ал киши өзү оператор, өзү режиссер. Ким Кедук деген бар, билесиңер да. Дүйнөлүк атага чыккан мастер. Өзү режиссер, бир киносунда өзү оператор, художник, анан өзү актер болгон. Анан азыр сиз өзү монтажер болбосо керек да дедиңиз, өзү монтажер. Дворцевой деген бар. Былтыр Канский фестивалдан Тюльпан дегени менен алды. Ал өзү режиссер, өзү сценарист, өзү монтажер. Ошондуктан мындай да авторский кинодо, авторский кино тартканда режиссер өзү монтаждабаса ким монтаждайт? Өзү билет да, өзү кандай ойду кандай айтам деп. Мисалы биз сөз сүйлөп атканда, мисалы ошол сөздү башыбыздын ичинде монтаждап туруп, курап сөздөрдөн курап анан сүйлөм түзүп айтабыз. Анан сүйлөм кетет, чынбы? Ошол сыяктуу эле мисалы мен сөздөрдү жазып берип анан бирөөнө сен сүйлөм түзүп кой деп айтпайм да. Чынбы? Ошол сүйлөмдү өзүм сөздөрдөн курап анан сүйлөм түзүп айтам. Ошол сыяктуу эле авторский кинодо режиссерлордун баары монтажерлор. Мен дагы өзүм монтажермун. Актан да өзү монтажер. Жана монтажер деген биз жазып атпайбызбы жана? Монтажер мындай деп. Ал технический жумушту жасайт да, мунун буяка коюп кой, бул кадрды тияка коюп кой деп. Алар жок, өзүбүз отуруп алып түзүп чыгабыз, болду. Мунда эч эмеси жок. Бул жөн эле баягы технический жумуш. Монтажер деген режиссер монтажер деп коет да. Режиссер монтажер деген бизде тилекке каршы жок да. Режиссер монтажер бул ошол сценарийди окуп, режиссер тартып келген материалды өзү монтаж кылат да. Мисалы Голливудда эч качан режиссер тартып келгенде материалын отурбайт ал. Режиссер эмеге берилет, монтажерге ошону курап чыгат фильмди. Эмне болгон дальше кандай болот, ал эме болот. Бизде болсо жеке эле бизде эмес, Францияда бардык жерде көбүнчө режиссерлор өздөрү отуруп монтаж кылат. Алдыдагы пландарыңыз кайсы? Мен айтпай эле коеюнчу, өзүнүн ырымым бар. Көп чыгармачыл адамдар эми мен айтпай эле коеюн, алдыда буюрса көп эле планым бар. Ойлогон ойлоруңар ишке ашсын, ийгилик болсун. Рахмат, силерге дагы ийгилик каалайм, оорубагыла.